Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'alaga maqtovlar aytib Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar aytib, qayradan biz sizler menen şeriat teledil borunda tüz efirdebiz. Urmatlı bir tuğandar, biz menen birge olup Peygamberimizden murasından alıp kalganga hareketinizlerdi görüңүздөр. Urmatlı bir tuğandar, men özübüzdün negizgi sözübüzdü baştoodan murda azыр эле көрсөтүүгө чейин барыбыз күтүп олтурганда көрсөткөн берүүгө барыңыздарды назарыңыздарды бурмакчы элем. Анткени азыркы учурда Сирияга кетип бара жаткан, ошол эле учурда Ирактагы болуп аткан, андан сырткары ислам мамлекет деп түзүлүп аткан маселе сыяктуу, биздин жарандардын жөнөп бараткандыгы сыяктуу пикирлер көздөрүнүн пикирлерин билдирген биздин диний аалымдарыбыз, диний ишмерлерибиз өздөрүнүн пикирлерин билдирип кетишти. Албетте мына ушул маселени биздин ар бирибиз жүрөктөн өткөзүп ошого тереңирээк маани берүүнү, кылдат мамиле кылууну мен өтүнөр элем. Анткени кыяматка барганда биздин ар бир каталыгыбыз үчүн жооп берип, ошондой эле ар бир кылган туура ишибиз үчүн сообаларыбыз анык турган иш. Ошондуктан Кудайдын астына барганда уят болуп калбоо үчүн, ошондой эле пайгамбарыбыздын жүзүн карай албай качып калбоо үчүн ар бир кылган кадамыбызды туура шилтеп, туура кадам кылсак, ошондой эле Кур'ан-ы Каримдеги Fes'elu ahle zikri in kuntum la ta'lamun. Эгерде силер билбесеңер, билгендерден издегиле деген осуятын кармансак, анда аалымдарыбыздын сөзүнө кулак салып, аны аткаруу биздин мойнубуздагы милдет важип болуп каларлыгын эстен чыгарбабыз албетте керек болот. Урматтуу бир туугандар, урматтуу агайындар, биздин бүгүнкү сөзүбүз дале болсо ата энелерди урмат кылуу, аларды сыйлоо, аларга жакшылык кылуу туурасында болмок. Анткени ушул теманы бир канча жумадан бери үзгүлтүсүз кармап келаткандагыбыз мына ошол Сирия маселеси болобу же башка маселеси болобу, көпчүлүк бир туугандарыбыз ата энесинин көңүлүн оорутуп, ата энесин нааразы кылган абалда кетип жаткандыгын байкайбыз. Бирок биздин бүгүнкү сөзүбүз ата эне өтүп кеткенден кийин аларга сооп жеткизе алабызбы? Ата энебиз өтүп кеткенден кийин ошолорго жакшылык тилей алабызбы? Ата энебиз бул дүйнөдөн учуп кеткенден кийин аларга биз кандай жакшы мамиле кыла алабыз деген темада болмокчу. Албетте кээ бир адамдарга өтүп кеткен ата энеңдин кантип урматын жайына коесуң, ата энеңе кантип жакшылык кыласың деп суроо бере турган болсоңуз, ал айтышы мүмкүн эптеп мэрия менен башкалар менен сүйлөшүп атып, же бир эки машина шагыл таш төгүп берип, атамдын атын бир көчөгө коймокмун десе, башка бирөөсү колдон келген байлыгым топтоп, бийиктиги 5 метр, 3 метр болгон мурамыр таштан эстелик салмакмын десе, башка бири анын портреттерин илдирип коймокмун деп, башка бири күн сайын анын мүрзөсүнө бармакмын деп жооп бериши мүмкүн. Чындыгында эле биздеги өтүп кеткен маркумдарга ата энеге болгон мамилени карап отурганыбызда эстелик куруу менен, көчөк аттарын коюу менен гана чектелип калгандай таасир калтырат. Же болбосо айыл жеринде күтүрөтүп, аш берип, улак чаап, көк бөрү тарттырып, мына ошону менен гана чектелип калгандыгы адамдын зээнин кейитет. Келгиле, биз бүгүн мына ушул туурасындагы пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жана пайгамбарыбыздын жолун жолдогон сахабалардын ата эне өтүп кеткенден кийин аларга кантип жакшылык кылуу туурасында айткан сөздөрүнө кулак салып, мына ошол маселелерди бөлүшөлүк урматтуу бир туугандар. An Abi Usaydin enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kellemehu raculun min bani Salamata ve ana indahu faqala ya Rasulallah inne abawaya qad halaka fehal baqiya aleyye min birrihima şey'un. Abu Usayd Hazret aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Banu Salama degen bir urudan bir adam gelip bir söz söyledi. Mına oşol uçurda men janda karap turar elem dedi. Al adam aytты, o Allah'ın elçisi, menin ata enem bul dünyödön çın dünyöge ötüp ketken, alar ölüp kalışkan. Alar ötüp ketkenden kийин dagы men ata eneme жакшылык кыла аламбы? Жакшылыктын эшиги дайы ачыкпы? Же болбосом ата энем өтүп кетүүсү менен жакшылык кыла албай калдымбы dedi. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям факале лаху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям наам арбаату ашья'a الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أهودهما من بعدهما وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من قبلهما. Oşunda Peygamberimiz ova
ата-энең менен катташып, ата-энеңе жакшылык кылып туруун жолдору бар. Алар төртөө деди. Биринчиси ас-салату алейхима, ата-энеңе дуа кылып туруң деди. Ата-энеңе дуа кылып турууну Кур'ани Каримде Аллахым үйрөткөн. О Кудай Таалам, ата-энем мени кичинемде кандай мээрим кылса, сен өзүң ошондой мээримиң ала көр деп ата-энеге дайыма дуа кылып туруу. Бул дуа менен Кудай Таалам иншалла сооптор жеткирип турат. Экинчиси вал истигфару лахума, ата-энеге истигфар айтып туруу. Истигфар дегендин мааниси, урматтуу бир туугандарым, бул ата-эненин күнөөсүн, кечирилүүсүн тилеп дуа кылып туруу деген маани келип чыгат. Айрыкча намаз окуган балдар намазын акырында салам берерден мурун Allahümme gfirli ve li validayya ve li cemi'il mu'minina vel mu'minat ve li muslimina ve li muslimat el ahya'i minhu vel amwat inneke mucibud da'avat ve rafi'ud daracat ve qadiyel hacat ve mucibud da'avat deb o jaratkan Kuday Taalam menin günölerimdi geçir. Menin ata-enemdin günöөлөрүн geçir. Musulmandardın, erkek ayaldardın barısının günөөsүn geçir. Алардын тирүүлөрүнүн дагы өтүп кеткендин дагы günөөсүн geçir. О Кудай Таалам, сен дуаларды кабыл кылуучусуң, сен даражаларды көтөрүүчүсүң. О Кудай Таалам, сен бардыгына кадыр болгон улук затсың деген дуаны айтып, истигфар айтып турса, ата-энеге мына ушул сооп жетип турат деди. Андан кийинкиси ва инфазу ухудихима мин бa'дихима. Ата-эне өтүп кеткенден кийин дагы мына ошол ата-эненин аткара албай калган иштерин өтөсүнө чыгарып, ата-эненин берген убадаларын өтөсүнө чыгарып, ошондой эле ата-эне бир осуят кыла турган болсо, ошол осуяттарды аткаруу дагы ата-энеге жакшылык кылып эсептелет. Андан кийинкиси василату рахимихима аллати ла рахма лака илля мин кибалихима. Ата-энең тараптан саңа тууган болгон, ата-энең аркылуу саңа тууган болуп калган адамдар менен катташып, ошолор менен мамилеңди үзбөй туруу, ошол ата-энеңе кылган жакшылык деп пайгамбарыбыз мына ушундай осуят берди. Ошону уккан адам айтты: "Факала ар-раджулу ма акбара хаза ау ма атьябаху я Расулаллах." Бул кандай гана жакшы нерсе эле, бул кандай гана керемет, кандай гана көркөм нерсе эле дегенде пайгамбарыбыз факала фа'мал бихи, ага барып сен амал кыл деди. Демек ата-энебиз өтүп кеткенден кийин ата-энебизге жакшылык кылуунун эшиги далебиз ачык болот. Аларга дуа кылып, истигфар айтып, алардын туугандары менен катташып, алардан мамилени үзбөстөн жакшы мамиле кылсак, биз ата-энебизге жакшылык кылган болуп эсептелебиз. Урматтуу бир туугандарым, бизге келген биринчи суроого көңүл бурабыз, албетте. Assalamu alaikum ajake, balалуу болдум. Акыйканын жолун түшүндүрүп бериңизчи, Аллах ыраазы болсун дейт. Дегенде сизге дуа кылабыз. Баракаллаху фил мавхуби лакум. Кудай Таалам перзентиңизди өмүрлүү, ырыскылуу, адал ырыскылуу, элге жерге, динге кызмат кылган кызматы менен узун өмүрү менен берсин. Кудай Таалам бактылуу кылсын. Акыйка эгерде уул бала төрөлсө 2 кой союп, кыз бала төрөлсө 1 кой союп жентек той берет. Кыргызда муну жентек той деп аталат. Ошол акыйка бала 7-нчи күнү болгондо 7-нчи күнү чалынат. Эгер дал күнү убакыт болбой, колу бошобой же мүмкүнчүлүк болбой калса 14-нчи күнү чалынат. Ал күнү да ылажысы болбой калса 21-нчи күнү чалынат. Эгерде 21-нчи күнү дагы мүмкүнчүлүгү болбой калса, анда каалаган күн чалса боло берет. Аны кеч болуп калды, өтүп кетти деген сөз жок. Бала 14-15ке чыгып калса деле чалса боло берет. Ал эмес ата-энеси чалбай калып бала 30-40ка 50ге чыгып калса деле өзүнүн жентегин берип койгон болсо жарай берет. 2 койду дароо союш шарт эмес. Бирин мурдараак, бирин кийин сойсо деле мейли. Ал койду сойгондо сөзсүз түрдө кээ бир адамдар сөөгүн чаппаш керек, этинен сөөгүн сыйрып салыш керек, сөөгтөрүн апарып базарга көмүш керек деген сөздөрдүн бардыгына шар'ий чоң күчтүү далилдер жок. Каалагандай кылып элдин курсагын тойгузуп ошентсеңиз жакшы болот. Эгерде үй бүлө мүчөлөрү көпчүлүк болсо, анда элге таратып бербестен үй мүчөлөрү өздөрү жесе деле болот. Эч кандай айырмасы жок. Бала жаңы төрөлгөндө ошол балага дегенде кулагына азан айтат, ал ачкы эле күнү жерге түшүрбөй тосуп алып туруп, андан кийин ал баланын оозуна курма оозантат. Ошол жердеги такыба аалым болгон, илимине амал кылган адамдарга чайнатып келип оозун оозандырат. Ошондон кийин бала 7-нчи күнү болгондо ошол баланын чачын алып, чачын таразага тартып, чачтын салмагынчалык күмүштү садака берет. Кээ бир адамдар алтын дейт, алтын деген туура эмес, варак күмүш гана садакага берилет. Андан кийин ошол аты коюлуп, андан кийин акыйка берилет. Урматтуу бир тууган, кээ бир туугандар азан уга албай калдык дейт. Азан уга албай калгандар
ошол мечитке барсаң оккан жетиштүү болот. Анан кээ бир адамдар атын өзгөртүп калса, кайрадан ат айтыш, азан айтыш керекпи деп, жок, кайрадан азан айтуу милдеттүү эмес. Балким ошол атты эгерде жаман ат коюлуп калган болсо, жакшы өзгөртүүнүн эч кандай шаниси, анын жол жобосу жок. Болгону ата энеңиздин ыраазылыгын сурап койгондугуңуз гана макул болуп эсептелет. Ассаламу алейкум устаз, чыныгы якин деген эмине жана инкар деген эмине. Якин деген бул айкын ишенүү, анык ишенүү, шектелмөс ишенүү деген сөз дагы. Ал эми инкар деген сөз бул тануу, жокко чыгаруу деген. Ал эми сиздин сөзүңүздүн мааниси акыркы учурда Кыргызстанда өтө актуалдуу болуп кеткен. Бул жанагы якыншиктер, якынчылар жана инкаршиктер, инкарчылар деген эки топ бар. Биринчилери ошол жанагы якин дегенде жанагыда жашоонун себептери, тиричиликтин себептерин биз себептерден көрбөйбүз, Кудайдын өзүнөн көрөбүз. Биздин Кудайга болгон ыйманыбыз бекемдеп, эч кандай иштебестин, иштин баарын, жумуштун баарын таштап коюп, Кудайым өзү берет деп, Кудайым милдет кылган себептерди аткарбай эле ошого якин кылат дегенден якиншик деп берилген. Албетте бул туура эмес. Себеп дегенде Кудайга якин кылышыбыз керек. Бул анык сөз, янсыз болбойт. Бирок себептерди кармабай коюу туура эмес. Анткени ошол биз якин кылып ишенген Аллах Таала ошол себептер аркылуу бизге өзүнүн ырыскыларын берип турат. Ошондуктан иштебей туруп эле, аракет кылбай туруп эле мен якин кылгам, Кудайга чын ишенгем, ошол ишеним менен курсагым тойгуза берем деген туура эмес. Туурасы кайсыл жерде? Туурасы чындыгында Кудай таалам ырыскы берет. Канчалык иштеп деле Кудай таалам тагдыры ырыс жазбаса ачкадан өлүп деле калуу мүмкүн. Бирок себептерин кылып аракет кылсаң Кудай таалам ошого жараша берет. Ал эми инкар дегенде ошол якин болуп, якынчы болуп, якыншик деп айтып тамашалап жүргөндөр, якынчы болбогондорду, экинчи тарапты силер ошол жанагыдай инкар кыласыңар. Якынды деп айтса, башка бирөөлөрү ошол эле якынчылерди силер себептерди инкар кыласыңар деп айтар ушундай бир окуя. Албетте бул динди түшүнбөгөндүктөн, чаламолда дин бузар дегенден келип чыккан. Айрыкча Мавлана Саат деген улуу устаздын сөздөрүн туура эмес түшүнгөндүктөн ушундай жыйынтыкка келген. Ошол Мавлана Сааттын китептерин окушуп, ошондон туура эмес жыйынтык чыгарат. Анткени шейхтин илимине, устаздын илимине эч кандай шек күмөнүбүз жок. Ал устазды баарыбыз сыйлайбыз. Жеке мен өзүм тааныштыгым дагы бар, учурашкан ал киши менен. Бирок ошол кишинин айткан араб тилиндеги сөздөрүн, же урут тилиндеги сөздөрүн кыргызчага которгон котормочулардын илимине биз шектенебиз. Ошондуктан ал котормолорду окуй албайбыз. Эч кандай бир белгилүү аалымдар тарабынан уруксат изин берилген эмес, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум. Жакын тууганымдын өлүмүнө себепкер адамды кечире албай жатам дейт. Кечире албай жатсаңыз, кечиргенди үйрөнүңүз, тооба кылыңыз. Балким ошондорда сиз деле болуп калышыңыз мүмкүн. Эгерде кечирсеңиз, ошол кечиргенге жараша Кудай таалам көптөгөн соопторду берип, ошол соопторду маркум тууганыңызга багыштасаңыз болот. Анткени ошол тууганыңызды жакшы көргөндүктөн улам кечире албай жатсаңыз керек. Бирок сиз тууганыңыздын бейиштеги даражасынын жогору болуусун кааласаңыз, албетте кечирген болор элеңиз. Демек сиздин жүрөгүңүздө жакын тууганга болгон күйүүн эмес, балким куру намыс гана ээлик кылып турган болуусу мүмкүн. Пайгамбарыбыз айтат: "Ирхаму ман фил арди, ярхамукум ман фис сама." Жердеги пенделерди кечиргиле, Кудай таалам силерди кечирет деген пайгамбардын осуятын эске алсаңыз, албетте иншалла кечиримдүүлөрдүн катарында болгон болуп эсептелесиз. Чачым белимден ылдый, калың суукта кусулдан кыйналып жатам, эмне кылсам болот дейт. Эгерде сиз аял киши болсоңуз, ошол чачыңыз суукта жуугандан кыйналып турсаңыз, анда чачыңызды кыскартканга уруксат берилет. Ал кыскартуу сиздин мүрүңүздөн жогору, далыңыздан жогору чыгып кетпөөсү керек болуп эсептелет да. Ал эми антпестен туруп чачыңызды өрүп алсаңыз, анан гусул алганда чачтын түбүнө суу жеткирип, ал эми өрүмгө жеткирбей койсоңуз, ага деле шарият уруксат берет. Болгону өрүм чачтын сыртынан жөн гана сылап, масык тартып коюу жетиштүү болгон болуп эсептелет. Бүгүнкү христиандар, иудейлер Куранда айтылган китеп ээлери болуп эсептелишеби? Ооба. Бүгүнкү христиандар ошол Иса пайгамбардын убагынан бери христиан болуп келатышкан болсо, же бүгүнкү жөөттөр ошол Муса алейхиссалам убагынан бери жөөт болуп келатышкан болсо, булар ахли китап болуп эсептелет. Анан бул кыргызда акмактары чыгып алып, бири баптист болуп кетип, дагы бири бирнеке болуп кетип, анан биз православ болдук, биз ахли китап болдук десек, жок, силер муртатсыңар, эч кандай ахли китап эмессиңер деп аларга жооп беребиз. Ассаламу алейкум, шабашка кылуу арамбы дейт.
Шабашка деген ошол иштеп аткан ишиңден чай пул таап алуу деген сөз. Эгерде сен кайсыл бир ресторанда официант болуп иштей турган болсоң, ошол тыйын төлөгөн адам сага чайлыкта өзү ыраазылык болуп калтырып келсе, бул адал болот. Бирок ага айтпастан туруп кошумча эсептеп коюп алдап кое турган болсоң, бул арам болот. Ошол сен таап аткан чайлыгыңдын, ошол шабашкаңдын кандай табиаты табылгандыгына маани берүү керек болот, урматтуу бир тууганым. Ажеке, сизге Аллах ыраазы болсун дейт. Кичине кызым менен барып Куран окуганды үйрөнгүм келет, кайда барсам болот дейт. Сиз Айни көчөсү Бишкекте 31 дарека барсаң, ошол жерде жуманын ар бир күнүндө аялдарга таалим сабактары болот. Бул Манас проспектиси менен Айни көчөсү кесилишкен жерде батыш тарабында Айни 31 деген даректе атайын Куран үйрөтүү борбору бар. Бул ошол Замандаш партиясынын илгертеден бери ошол аялдардын руханий дини тарбиясына берген салым болуп эсептелет. Ошол партия, Замандаш партиясы ал убакта раматылык мурдагы кожоюну бар эле, Кудай таалам ал кишинин өмүрүн акыбетин жакшы кылып берген болсун. Ал эми азыркы жетекчилери дагы мына ошол Мухтар Байкенин жолун жолдошуп, ошону үзбөстөн азырга чейин бүтүндөй ошол аял заттарына таалим өткөрүп келет. Мен дагы ошол жерде жумасына бир жолу жекшемби күндөрү барып, саат 10:30 баштап өзүмдө лекциямды окуйм аялдарга көшөгө аркылуу. Ошол жерге барсаңыз, ошол жерден таалим алсаңыз болот. Андан сырткары кээде таалим алуу өтө кеч болуп, шамдан кийин, куптандан кийин калып кетсе, анда мен айтат элем, ошол убакытты эртең мененкиге жылдырып, же болбосо күн узарганда убакытка жылдырыш керек. Кыз кишилердин караңгыда көчөдө жүргөндүгүн шарият көп жактыра берет. Кыз эмес, азыркы учурда эркектердин деле көчөдө жүргөндүгү опурталдуу болуп калган убак. Намаздан кийин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга салават окубасак, намаз кабыл болбойбу дейт. Жок, андай шарт жок. Салават окулбаса намаз кабыл болбойт деген жери жок. Балким салават окусак намазыбыз көбүрөөк кабыл болушуна өбөлгө түзүлөт деп айткан болсок туураараак болот. Норуз, жаңы жыл майрам кылса болобу? Исламда кандай майрамдар бар дейт. Жаңы жыл деп туруп дегенде ичкертүү белгисин койгондугуңуз таптакыр туура эмес. Ал жөн эле мындай мягкий знак жана ичкертүү белгиси жок эле жазылынат. Исламда эки майрам бар. Бул эки майрам Ороз айт жана Курман айт майрамдар. Эгерде ушул боюнча сиз көбүрөөк билгиңиз келсе, анда менин калеме таандык болгон бактылуулуктун формуласы же Акыйкат жол деген китептерди барактап көрсөң, ошол жерде мына ушул майрамдар туурасында кеңири баяндама берилген. Андан кийинки айта турган биздин сөзүбүз, урматтуу бир тууганым, ан хамамин кала култу ли Ка'бин ахтасибу индаллахи ма фатани мин биррил валидейни кала лам يفutك برهما استغفر لهما واجعل لهما حظا من صلاتك وصيامك وصدقتك تكن من الأبرار إن شاء الله. Hazreti Ka'bga İmam Hamam gelip soravatат. Ата-энеге кыла албай калган жакшылыгым үчүн Аллах Таала мага сабыр берсин. Ата-энем өтүп кетти. Ата-энеме жакшылык кылайын дедим. Алардын терүүсүндө баркын биле албадым. Эми өтүп кеткенден кийин алар көзүмө жакшы көрүп, алардын мага алган дуаларын жоксунтуп, алардын мага дуаларын жок экендигин сезип, мурдагы дуа кылып турганда күч кубаттын жок болуп калгандыгын сезип, ата-энем бар болгондо буларды мага медер экендигин сезип турчу элем. Өтүп кеткенден кийин аттиңай аларга көбүрөөк жакшылык кылсам жакшы болор беле деп арман кылып келген кишиге айтты. Жок, сен андай кылбагының деди. Ата-энеңе жакшылык кылуу, алар өтүп кетсе деле жакшылык кылуунун учуру өтүп кете элек. Сен ата-энеңдин күнөөлөрүнүн кечирилүүсүн тилеп дуа кылгының сен. Ошондой эле намазыңдан, орозоңдон, бере турган садака зекеттериңден ата-энеңе үлүш бөлүп койгун деди. Намаз окуп соовун багышта, орозо тутуп соовун багышта, садака кылып соовун багышта. Ушундай кыла турган болсоң, иншалла ата-энең ушулардан сооп жетип турат дагы. Сен ата-энеңе жакшылык кылуучулардан болуп эсептелесиң деген мына ушул риваятты айта кетсек албетте ачыкча болбойт. Кийинки маселебиз Ханафи мазхабынын Матуриди мектебин түшүндүрүп бере аласызбы? Дагы кандай мектептер бар дейт. Ханафи деп нундан кийин а жазсаңыз туура болмок.
Ханафи мазхабы зы менен мазхаб мектеп деген мааниде ошол 4 мазхабтын бири. Мен ушул боюнча магистр эмгегимди жазып бүттүм. Менин жетекчим Төлөбек Абылович Абдурахманов, тарых илимдеринин доктору, профессор, ошондой эле илимий рецензент, расмий рецензент Кытайбек Үтөров агай, философия илимдеринин доктору, профессор. Насип кылса 12 декабрда Ханафи мазхабынын мазмуну жана окуусу деген темада өзүмдүн магистрлык ишимди жактайм. Кудай таала мага жана мени менен чогуу окуган группалаштарга Кудай таалам жакшылык берсин, оомат берсин деп айтам. Ханафи мазхабы мына ошол сүнни 4 мазхабтын бири, эң алгачкы мазхаб деп эсептелет. Андан сырткары сүнниттерде Шафиилер, Маликилер, Хамбалилер бар. Мазхабтар бир убакта 9-дан 11ге чейин болуп, бирок шакирттердин шалаакылыгынан улам ошондой эле ошол мазхабтарга кызмат кылынбай калгандан улам акыркы убакта 4 мазхаб калып, редакцияланган, тахрир болгон мазхабтар деп амал кылууга жарактуу ушул мазхабтарга айтылгандагы 4 мазхабтан башка мазхабка алар толук редакция болгондуктан амал кылуу туура эмес деп эсептелет. Ал эми Ахли Сүнна вал Жамаат боюнча ошол негизги мектептер бул Матуридия мектеби жана Ашария мектеби. Ошол эки мектептин Матуридия мектебин Орто Азия мусулмандары илгертен кармап келип, бул мектептин негиздөөчү адам Имамул Худа Абу Мансур Аль-Матуриди Ас-Самарканди, Самаркандтык улуу бир инсан болгон. Бул кишинин Та'вилату Ахли Сүнна деген тафсир Кур'аны бар. Андан сырткары Китабу Тавхид деген китеби бар. Имам Абу Ханифанын Аль-Фикхул Акбар деген китебине шарх берген. Дегеле эмне үчүн биз фикхта Ханафи мазхабты карманып акыйдасында Матуриди болуп калабыз дегенди кээ бир адамдар түшүнбөй суроо берет. Чындыгында бул мектептердин аталуусу гана болгону, мектептердин бири-биринен ажыратып билүү үчүн гана болбосо, Имам Абу Мансур Аль-Матуридинин акыйдасы Абу Ханифанын акыйдасынан айырмаланбайт. Болгону ушул акыйданы кеңейтип түшүндүрүп гана шарх кылып комментарийлеп берген. Ал эми экөөнүн акыйдасы сахабалардын акыйдасы пайгамбарыбыздын акыйдасынан айырмаланбайт. Дал өзү демек Имам Абу Мансур Аль-Матуриди бизге түшүндүрүп жазып берген акыйда маселеси ошол пайгамбарыбыздын акыйдасынын дал өзү. Кимде ким ушул сөздөн башка сөз айта турган болсо, ал өзү адашкан болуп кыяматта жооп берип турган. Эгерде сизге бирөө келип Матуриди акыйдасы туура эмес, ал Ахли Сүнна эмес, ал пайгамбарга туура келбейт десе, билиңиз, ал өзүнүн акыйдасы туура эмес, ал сизге туура эмес нерсени түшүндүрүүсү келип турат. Сырттан келген жанагы демократия делинген нерсенин берекети менен, кашан ичиндеги же чыныгы кесепети менен жугуп калган ооруларды сизге тараткысы келип аткан туура эмес пикирдин ээси деп айтсак туура болот. Ассаламу алейкум. Биринчи дейт: 4 ай кыздын башында гемогиома бар, кара зирени ичсе сүйкөсө болобу, канча маал? Рахмат дейт. 1 жаш 4 ай кыздын башында дейт. Сиз докторлордон кеңешип көрүңүз. Бул боюнча ошондой эле ошол майларды алганда ошол майлардын ичинде жазуусу болот. Анан негизинен пайгамбарыбыз айткан сөзү бар: өлүмдөн башканын баарына шифа болот деген. Ошондон кара зирени пайдалануу жакшы болот. Ал эми кантип пайдалануу керек экендигин ошол кагаздын ичинде жазылган түшүндүрмөнү окусаңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум. Инширак суроосун эмне менен тарелкага жазыш керек? Жазууну кандай гүлдүн суусу менен өчүрүп ичирилет дейт. Бул сиз өзүңүз китептен окуп алган бир нерсени менден сурап, мени билеби билбейби деп жаткандай бир суроо берип жаткан экенсиз. Ушул маалымат окуган жериңизден окусаңыз ошонун баарын жазып коет сизге. Бирок билбегендерге айта турганым, ошондой бир дуа жазганда зафаран деген чөп болот. Ошол чөптү сууга чылап, ошонун сыясы менен жазылып, андан кийин ошол дем салынган суунун өзү менен, жазамдан суу менен же роза гүлүнүн суусу деп айтылат, ошо менен чайкап туруп ичип алса көп шифа болот деп айтылган жери бар. Албетте ар бир адам маселе сураганда ошону мындай бир ушуну билер бекен деп же бир кыйын суроо берген адамдай болуп көрүнгөндү каалабастан тууралаак суроо берсе жакшы болот. Себеп дегенде суроонун табиятынан ошол адам жообун билеби же билбейби деген маселе албетте урматтуу бир тууганым келип чыгат. Анткени ошол сүрөнүн атын жаттап алган адам, тартибин жаттап алган адам кантип эле эмне менен жазылгандыгын жаттай албай калсын деген элементардык бир суроо туулбай койбойт. Таксыр: балам 6 айлык, боюмдагы 1 айлык алдырсам болобу? Балам 6 айлык, боюмдагы 1 айлык алдырсам болобу? Күнөө болбойбу дейт. Өзү ата эне ошол туудурганды эле билбестен сактангандыгы билиш керек. Ошол бала, төрөлгөн бала 2 жыл эмген,
ошол баланын акысы. Анан каша менен багам деп тойтолоңдоп келиндер төрөбөйм, анан төрөгөндөн фигурам бузулат деп баласын эмизбей койгон кайсарлардын бардыгын иштетпейге отургузуп, ошол балдарга 2 жыл эмдириш керек. Анан балдарыбыз люлпүт болуп, бардыгы 1,5 метр болуп, патинке-сатинкеси менен кичинекей бир көзгө көрүмсүз бир жагымсыз кыргыздардын пайда болуп аткандыгы мына ошол себептен улам келип чыгат. Бул бала бакча деген орустардан келип калган нерсе. Бул кыргызда бала бакча эне өзү болуш керек. Эч ким сендей кылып балаңы тарбиялап, эч ким сендей кылып балаңа мээрим бербейт. Ошондуктан энелер эгер атасынын күйөөнүн таап аткан иши жетиштүү боло турган болсо, иштемдеп, олукпастан, жулунбастан ошол балдарды үйдө кармап отуруп тарбия берсе, ошондо эне билдет аткарган болот. Тууп койсо эле, анти уйду эле койду эле туйт, бирок туугандан кийин дагы тарбиялоо деген маселени эстен чыгарбаш керек. Бойдон алдыруудан мурда доктурлар менен кеңешиңизсиз, эгерде сиз ошол боюңуздагы баланы төрөй турган болсоңуз, 6 айлык балаңыз кыйналып кала турган болсо, анда алдырганга туура келип калуу ыктымалы бар. Анткени боюңуздагы ошол 1 айлык болсо, бул кичине мөөнөт деп эсептелиши ыктымалы. Бирок ошого карабастан экөөнүн тең кийинкисин дагы төрөп, чогуу баккандыгыңыз макулураак болот. Айта кете турган бир маселе, экинчи бала төрөлгөндөн кийин ошол баланын сүтүнөн биринчи балаңызга эмизгенге болбойт. Себеп дегенде экинчинин акысы. Экинчиден ашып калса гана эмизсе бир жөн, бирок 2,5 жыл өтүп кеткенден кийин баланын сүт эмгендиги арам болуп эсептелет. Айтор мындан кийинкилеринде ойлонуп иш кылгыла. Кеңешип кескен бармак оорубайт деген кеп бар. Бир азыраактын угуп алып, Кур'ан-ы Карим угуп, бир аз ыңгайсыз суроолор менен кирдеп калган көкөрөктөрүбүздү тазартып алып, андан кийин кайрадан түз эфирде улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар, эфирден алыстабаңыздар. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Altında 1 noyabrdan 30 noyabrga чейин гана забыт балады боюнча Россия өндүрүүчүлөрүнүн швейцариялык так саат механизми жана асыл таш айнеги менен алтын сааттар. Радио Манас жаңырыгы FM 90 жана 9. Көз жетпеген жерге сөз жетет. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Keyinki bizni ala turgan malumatımız an Sabitin قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أراد أن يصل أباه بعد موته فليصل إخوانه. Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bir çeti kaynatası, bir çeti Peygamberimizin şakirti olgan Hazreti Umar aytat. Kimdegim atası ötüp ketkenden keyin atası menen mamilesini üzgüsü gelbestен atası menen kattaşıp turuunu kaalasa anda atasının bir tuğandары menen katışsın deydi. Atasının bir tuğandары menen katışsın deydi. Başka bir rivayatta men habbe en yasile abahu fi qabrihi felyesil ihwan abihi ba'dahu. Kimdegim kavırda jatkan atası menen kattaşıp atası menen kavarlaştırgısı gelse anda atasının bir tuğandarından kol üzbösün, alar menen mamileni çıngdap bekem kılıp tursun degen Peygamberimiz mına uşunday deydi. Hazreti Umar Peygamberimizin osiyet algan adam mına uşunday deydi. Alemi kийинкиси bu Peygamberimizin özünden rivayet kılgan hadiste an Abdullah ibn Umar radıyallahu ta'ala anhuma qal
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي يعني يولي الأب deydi. Peygamberimiz aytat, жақшылықтардың ең жақшысы атасы өтіп кеткен адам, атасы жақшы көргөндөр менен катташып туруусу, энеси өтіп кеткен адам, энесин жақшы көргөн адамдар менен катташып туруусу дейт. Атасынын тууган урук достору менен, энесинин тууган урук достору менен катташып туруу, ата-энесинин тирүүлүгүндө эле алар менен бирге катташып тургандай сооп, урматтуу бир тууганым ээ болор экен. Демек биз кээде өзүбүздүн ата-энелерибиз менен катташпай, кабарлашпай, алар таштап коебуз. Алар өлө элек тирүү убагында өлгөндөй кылып коебуз, такыр туура эмес. Бирок ошол эле учурда кээ бир адамдар өтүп кеткенден кийин да ата-энесинин кызматын кылып турат. Кыргызда атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деген акыл кеп, мына ушул хадистин кыргызча накыл которулганы деп айтар элем. Анткени атам өлсө өлсүн дегени атамдын өмүрүн Кудайым берет, тагдыр берет. Бирок атам өлсө дагы атамды көргөндөр өлбөсө, ошолорго мамиле кылып, ошолор менен жакшылык кылып, ошолор менен катташып дос болуп жүрсөм, мына ошол атамды көргөндө эле соопко ээ болом деген мааниден, улуу риваяттан келип чыккан кыргыздын кемеңгерлигин, акылдуулугун далилдеген дагы бир кыргыздын сөзү деп мен айтар элем. Мен өзүм ажыга барып келгем, кемпиримди жалгыз жөнөткөнгө болобу дейт. Кемпириңизди жөнөтсөңүз, ажыга жөнөтөсүзбү, Орусияга жөнөтөсүзбү, Кытайга айырмасы жок. Ошол 3 күндүк алыс сапарга, 90 километрден ашыкка кемпириңизди жалгыз жөнөткөнгө болбойт. Жөнөтсөңүз сизди дайуз, кызганбаган, чочкопейил деп айтып коет. Ошондуктан кемпириңизге өзүңүз кошулуп барыңыз, же болбосо ошол жанагыдай баласын же күйөө баласын кошуп бериңиз, же бир туугандарын кошуп бериңиз. Балким сиз кемпир деп аткан менен башка бирөөнүн көзүнө кыз көрүнүп калар. Элибизде тешик мончок жерде калбайт, көздүү мончок жерде калбайт деген сөз бар. Бирөө мончок кылып тагып алыш деле ыктымал. Ошондуктан кемпириңизди антип кое бербеңиз. Аныңыз сиз кемпириңизге болгон урматсыздык болуп каралат, урматтуу бир тууганым. Детектив ыр сүйүү китеп сатса болобу дейт. Детективти ырды сатса болот. Ал эми сүйүү боюнча эгерде адамдарды козголтуп, ошону менен козголуп барып, бирөөнү сүймөкчү болуп, анан күймөкчү болуп, анан сүйүп күйүп өлүп кала турган болсо, анда адамдарды мындай туура эмес нравага багыштай турган китептер жазганга дагы, сатканга дагы, таратканга дагы тыюу салынат. Ассаламу алейкум, балык этин жесе болобу, адалбы дейт. Мен сиздин азыр сурооңузду окуп атып, сиз ошол жанагы тиги Асанбек Стамовдун китеби бар, Хантейиш деген. Ошол Хантейиштеги кыргыздар балык этин жебей кырылып өлүп калгандар эстеп, ошол кыргыздар ошол убакта балык этин жече эмес экен деп мындай таң калып жүрсөм, сиз ошондой суроону бересиз тууганым. Балык адал, балыктай адал оокат болот. Ошондуктан балыкты жей бересиз, бирок ооруп өлүп калгандыгын жебейсиз. Адал балык, балыкты тутуп алып жей бересиз, бирок уурулук кылбастан, жанагыдай браконьер болбостон, шарият боюнча багып жесеңиз, албетте балык адал болуп эсептелет. Жаңы төрөлгөн баланын кулагына азанды кантип айтат? Атасы айтса болуп, албетте атасы айтсын же апасы айтсын, ошол баланы көтөрүп алып оң кулагына азан айтып, сол кулагына коомат айтат. Анан кулагын жарып бербестен ошо угула турган айтса болот. Айткандын мааниси ошол бала жаңы төрөлгөндө ушул дүйнөдө ошол туура эмес нерсе эмес, Аллахты улуктаган, Аллахты даңктаган азан кулагына биринчи кирсе, ошол кирип үнөм болуп берсе, ошондон кийин адам жаман болбойт, жакшы болот деген мааниде айтылынган кеп. Ошондуктан балдарыңарга дайым азан айткыла, азан айтылынган бала эч убакта иншалла жаман болбойт. Бейишке кантип өтүш керек дейт. Бейишке өтүш үчүн ошол Аллах Тааланын бейишке кир деген буйруктарын угуп, Кур'ани Карим менен жүрсөңүз бейишке өтөсүз дагы, анан ал жол менен жүрбөй калсаңыз, шоруңуз куруп тозоктун түбүнө кирип кетесиз. Кудайым баарыбызды сактаган болсун. Маркумга гусул жок Кур'ан окуса болобу дегеле, гусул жок Кур'ан окуганга болбойт. Адам гусул жок Кур'ан окуганга болбойт. Ал уят маселе, ал шерменде маселе. Анти мусулман суроо бергени болбойт. Колуңан келишинче гусул дарат менен жүрүш керек. Биздин кыргыз ушунда үй салганда биринчи үйдү салат, анан сыртында кийинки жылы шыбап, дараткан 3 жылдан салып, анан мончон өлгөндөн кийин салат да. Ошентип жуунганга шарты жок. Андай эмес, урматтуу бир тууганым. Ал боз үйдүн доору бүткөн. Ошол үй салганда чоң кылып
janagıday bir 15'ke 20 al çoğun uy salып alбастан үйüңün жарымын кыскартып 3 бөлме салсаң дагы бир четине daaratkana менен жанагыдай жууна турган жериңи кошуп салсаң жакшы болбойбу? Ошол үйүңө коноктон башка эч ким билбейт. Кыштын күнү ит байлап турат. Ит байласаң тургус болгон суук болот. Өзүң кыйнайсың. Кыргыз ушундай чоң үй салып, бул жака кичинекей временка салып алып, ошол жака жашайт. Чоң үйүн кадимгидей калтырып кое турган. Эмнеге өзүң анчалык кордойсуң сен? Үйүндө чышка кулагы жок, салган атканасы 8ге 15 метр аткана салат. Аткананы башыңа тартасыңбы? Өзүңдө бир чычак кулагың жок үйүңдө. Ошон үчүн жанага дараткана ныктап салгының. Кыргыздын даратканына алсаң, шамал бул жагынан кирип, бул жагынан чыгып, баргандан сөзсүз түрдө келип, ооруп, доктор Замирден үкөл алганга туура келет. Дараткана тартибинде эмес. Мончо деген таптак жашайт ошол жерде. Такоо болуп жуунганы уйбайлаган сарайга барып жанагы дагырасын көтөрүп жөнөйт. Бир баня салып койсоң, мончо салып койсоң, эмне болосуң? Качанга ушинтип жүрүп өзүңөрдү кордой бересиңер? Көптөр айтат, гусул алганга шарт жок, дарытылганга шарт жок. Сүйлөсөң асмандан сүйлөсүң. Сүйлөсөң Атамбаевтан баштап саясатты сүйлөсүң. Падыша колгонун келген кылып атат. Сен колуңан келе турган иш бир мунчалганга жарабайсың. Сүйлөсөң бу өкмөт калбайт, саясат калбайт, Обама, Путинге чейин өтүп кетесиң. Сага сүйлөгөндү ким койду? Сенин байнаң жок, сен сүйлөбөгөнүң. Ошол мончоңу салып, даратканаңы салып, балачкаңа жууна турган кылып, гусул алганга шарт кылгандан кийин, андан кийин сүйлөгөнүң. Көчөгө чыгып митинг чыгарат. Бирөө чыгып алыптыр, муфтиди сындап атат. Муфтиди сындаган сага ким койду? Өзүнүн эгинде 2 тал сакалы жок, кийин муфти андай экен, мындай экен дейт. Чындап келсең көчөгүн жууганын жакшы билбейт, кийин алымдарга асылып сүйлөйт. Сен алымдарга асыла турган болсоң, урууңан алым чыкпайт. Сен кор болуп өлөсүң, урматтуу бир тууганым. Демократия деп койсо, эркиндик деп койсо, ким каалаганын сүйлөй берет. Эки бет толтуруп каалаганын сүйлөп, фитна чыгарып, көрүнгөн жерден тыйын берсе жагат, тыйын бербей койсо, жакпай турган амалдарды кылып басып жүргөндөрү бар. Андай болбойт. Эзелде кыргыз антип молдосун, муфтийин алымын шылдыңдаган эмес. Гезиттен гезитке чыгып, башка кылып жамандап аткан. Дагы кандай муфтий керек силерге? Асмандан жебел пештап келип муфтий кылып бериш керекпи? Сакал десең сакалы бар, бой десең бою бар, илим десең илими бар. Анан көрүнгөн же тушак кылып жамандап басып жүрөт. Мындай нерсени этият кылышыбыз керек. Эл башында, журт башында, элдин кызматындагы адамдарды сыйлаганды, урматтаганды үйрөнбөсөк, анда эч убакта бизге Кудай Таалам береке бербейт, урматтуу бир тууганым. Түнү daarat менен жатып, эрте менен daaraтканага муктаждык жок болсо, истинжа кылбай эле daarat ала берсе болот, албетте болот. Ал эмес жел чыгып, же болбосо мурду канап, чоң зара, кичи зара болбосо эле daaraтканага барган муктаждыгы жок. Айрыкча суук күндөрү daaraтканага барганда, жанагыда кыргызча daaraткана болсо, кашанын ичиндеги, анда жөн эле кагаз менен же кесек менен кургатап койсоңуз болот. Анан шалпылдап муздак суу менен жуп, шамал өтүп калып, ооруп, азабын тартып жүрбөңүз. Касыр намаз кандай окулат? Сүннөт окулабы? Сүннөт Ханафи мазхаб боюнча окулат. Ханафи мазхабтан башка мазхабтарда сапарда сүннөт окулбайт. Ошол сапарда сүннөт окулбаган өзү сүннөт дегендер Ханафи мазхабын жакшыраак билбей калган болсо керек деп ойлойм. Болбосо бардык Ханафи мазхабында сапарда сүннөт окулат. Сапар болгон сүннөт окулуу, сүннөт ташталбайт деп айтылынат. Албетте, убакыт өтө зык болуп, тартыш болуп калса, анда ал убакта парздарды окуп сүннөттөрдү калтан уруксат берилет. Бирок сапарга чыккандыгы үчүн сүннөттү таштоо, сүннөт деген сөз бул биздин мазхабка туура келбеген сөз болуп эсептелет. Аны айткан молдо канчалык чоң даражалуу молдо болсо дагы. Сүмөлөк жөнүндө айтып бересизби дейт. Сүмөлөк деген бул жакшы оокат. Насип кылса жазда дагы сүмөлөк болот. Сүмөлөктү ошол жеп чоңойгонбуз бардыгыбыз. Андан эч кандай ширк издеген болбойт. Ал ошол жазда боло турган тамак. Ошол жанагы китебибизде ошол Норуз туурасында айтылган макалабыздын ичинде сүмөлөк туурасында дагы аз нолак айтылган. Өтүп кеткен кишинин сүрөтүн үйгө илсе болобу? Сүрөт илинген үйгө периште кирбейт, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан колуңдан келишинче аларды мындай бир бекитип сактаганың жакшы. Ал сүрөттү бир илгенде бир караш ошол бойдон карабайсың, ал бозоруп тура бере, сен деле эстебейсиң. Ошондуктан аны антип илип койбостон ошол бекитип коюп, керек учурда карап сагынычыңды таратып алсаң бир жөн. Ассаламу алейкум. Кылынган ихсандар маркумга жетеби? Же ихсандардын жакшысы качан дейт? Ихсандардын эң жакшысы чын ниеттен болгон ихсан. Эгерде менден бирөө келип ата-энеме жакшылык кылайын дедим элем, кандай десе мен ага аш бер, той бер деп айтпайт элем. Мен ага сен муну ооруканаларды ремонт кылып бер.
же ошол ооруканаларга атайын бир жабдыктарды сатып бер, же бир каарылар үйүнө, жетимдер үйүнө жардам бер, же бир жолду оңдоп көпүрө салып бер, же мектептерге билим бере турган бир курстарды уюштуруп бер деп айтар элем мен. Кээде биз улак сайып, ага мындай бир маареке сайып, маареке кылып, ага байге сайып, кээде 1 миллион сомго чейин чыгым кетирип той өткөрөбүз. Ошол 1 миллион сом акчага билесизби, балким бир ооруканага балким жүздөгөн керебеттер келип калып, балким ооруларга шарт түзүлмөк. Канчалык адамдар өлүп жатат, мисалы үчүн тиешүү шарт болбогондуктан, улам ошондуктан атайын кымбат аппарат, мисалы үчүн агыдай лазердик кесе турган, операция кыла турган аспаптар бизде өтө жетишсиз. Бүтүн араб дүйнөсүнүн бардыгында бар, биз арабтар тоготпогондугубуз менен, бирок бизде ошол нерсе жок, урматтуу бир тууган, же өтө сейрек кездешет. Ошондуктан ата энеге жакшылык кылуу дегенде жөн эле кожо көрсүн, эл көрсүн эмес, эл эмне дейт эмес, балким ошол Кудай кандай карайт, Кудай эмне дейт деп, Кудайга жага турган сооп түштөрдү кылсак, албетте жакшы болгон болор эле. Саламатсызбы? Мен топуракты көп жейм, зыян эмес, рахмат дейт. Жанагы күл бото деген топурак жесең зыяны тийбейт. Анан дубалдын деле боорун теше берип жеп кое турган болсоң, дубал ачылып шамал кирсе, үшүп каласың, урматтуу бир тууганым. Пайгамбардын осуятын көбүрөөк айтып бериңизчи дейт. Негизи ушул биздин сабагыбыз только хадис сабагын айта турган сабак эмес, урматтуу бир тууганым, балким бул атайын суроо жооп үчүн уюштурулган. Ал эми башка бир көрсөтүүлөрдө атайын Кур'ан-ы Карим тафсири же пайгамбардын осуят жөнүндө айтылган. Биз эгерде суроо азыраак болгон учурда гана ошол учурда пайгамбардын осуяттарына орун берип, ал эми калган учурда ошол пайгамбарыбыздын осуяттарынан келип чыккан шариатка маани берген аракетин көрөбүз. Эгерде сиз мен айтып аткан пайгамбардын осуяттарын көбүрөөк окугуңуз келсе, анда Насаат медиа деген атайын бир агартуу тармагындагы чыгарган дистерди карап көрсөңүз, муну YouTube'дан, Facebook'tan издесеңиз болот, интернетке кирип Чубак ажы деп же болбосо Насаат медиа деп жазсаңыз, ошол менин берген сабактарым, фыкыхтан, хадистен болгон осуяттарды иншалла толук окуй аласыз. Компанионда кассир болуп иштеген боло, компанион бул жөөттөрдүн сүткорлук менен иштеген атайын ушундай бир жанагы Финка сыяктуу бир банк тармагы. Булар бир убакта ислам боюнча чабыз деп жүрүшкөн. Мен булдай бир көп мындай көңүлүм тарта берген эмес, билбейм азыр кандай болуп калды, бирок сүткорлук кыла турган болсо, кассир болуп иштеген ошол жерде арам болуп эсептелет. Мен саждадан турганда жай намазга таянып турам, бул кандай болот? Эгерде салмагыңыз оор болуп таянып турбасаңыз, тайгаланып жыгылып чөө турган болсоңуз, анда таянсаңыз мейли, бирок жаш болсоңуз таянып тургандыгыңыз макру, таянбай тургандыгыңыз макул. Карылыкка себептүү жарай берет. Ассаламу алейкум, ажеке, ислам дининдеги ай эминенин белгиси дейт. Рахмат дейт. Ай эч нерсенин белгиси эмес, ошол кийинки учурда мунара ай коюлуп калган. Кур'ан-ы Каримде айга карап айыңарды, орозуңорду кармагыла, айттарды белгиле деген аяттын негизинде христиандар крест коюп алыптыр. Биз деле бир неке койсок болбойбу деп ошентип ай коюлуп калган. Бирок исламдын башында ай койгула деген эч кандай осуят жок. Болгону кийинчерээк барып салт катары кабылданып калган бир жараян. Менин акем өтүп кеткен, жеңем баласын карабайт, үйгө да киргизбейт, ким күнөөл өзүнүн төрөгөн баласы дейт. Эгерде жеңең карабасы үйгө киргизбесе, сен эмне кылып турасың? Сен карап, сен киргизгиниң. Жеңең карабаса, ошол балага жеңеңде эле жакын тууган сен болосуң. Мына бул жерде айтып атат пайгамбарыбыздын осуятында, атасы өтүп кетсе, атасынын бир тууганын карасын дейт. Атасы өтүп кеткен болсо, сен атасындайсың. Ошондуктан жеңең ал акылы кыска экен, сен акылың узун болуп, ушинче жазганга акыл жеткен адам, ошол иниңди үйүңө киргизип багып алгының сен. Илгертен агасы өлүп калганга жеңесин алып берчү, сен ошол жеңеңди бош коюбостон өзүңө никелеп алгының. Никелеп алсаң, жеңең ошентип саң аялдагы болуп калат, сөзүң уга турган болуп, анан жанагы үкөң сенин өзүңдөн бир тууган балаңдай болуп калат иншалла. Жеңеңи бүгүндөн калбай никелеп ал. Же мага жетелеп келсе, чыккандан кийин сага жеңеңи никелеп берем. Ассаламу алейкум ажеке, маркумга жайына барууну түшүндүрүп бериңизчи, жана эстелик жөнүндө да айтып бериңизчи дейт.
Markумдун жайына көмүп аткан аялдар барса болбойт, андан кийин зияратка барса бир жөн, барганда улуу оңшу ыйлабастан, башка кылбастан, масардагы жазууларды окубастан жөн гана көрүп койсо бир жөн, ал эми Куран окуп соом багыштаса, жакшы иш кылып соом багыштаган болсо, качан болсо дагы жете берет. Сөзсүз түрдө ага эстелик коюш шарт эмес, балким эстелик койгон шариятыбызда күнөө болуп эсептелет. Эгер айрыкча адамдын кебетесин жасап, айкел жасап кое турган болсо, шарият боюнча тыюу салынган иштердин катарына кошулат. Ошондуктан эстелик коюштун кереги жок. Болгону атын жазып бир тактай коюп койсоңуз, ошол таш менен атаңыздын дарегин таап, ошого барып зиярат кылып турасыз, бирок чоң эстелик кылып койгон шарият көтөрө албайт. Ассаламу алейкум, жума намазга барган жогору турабы же адамдын көңүлү жогору турабы дейт. Сага мен мындай суроо берейинчи. Кудайдын буйругун аткаруу жогору турабы же адамдын көңүлү жогору турабы? Албетте, ошо сен жана сенин көңүлүңүз, жана сен көңүл карап аткан адам жана анын көңүлүн бардыгын Кудайым жараткан, демек Кудайдын көңүлү жогору турат, демек жума намаз жогору турат. Айтайын дегенин бирөө барба десе, барбай кое турган жума намаз оюнчук эмес, жума намазга барыш керек, жума намаз парыз эсептелет. Мен дуа кылар элем, үмүт кылар элем, ушул азыркы биздин парламентте намаз окуган Бакир уулу, Турсуне, андан сырткары Төрөбай Закирович, андан сырткары мынакей көптөгөн азыр атын айтпай калсам кечирим сурайм, көптөгөн жакшы депутаттарыбыз бар, мына умрага барып келгендери бар, көптөрү бар. Мына Жылзежекеде отурушул жерде Ургач Арстандай болуп кайраттын жазбастан, ошолордун бардыгы спикер баш болуп, мыногу жума күнү саат ошол жанагы 1ден баштап бир 3кө чейинкини 2 саатты, же болбосо ошол 2:30 баштап 2:30га чейинки 2 саатты тыныгуу убактысы кылып бир мыйзам чыгарып берилсе, ошондо окуу жайлардагы студенттер дагы жума намазын окуп, окуучулардын сабактан качуусуна себеп болбойт эле дейт элем. Ошондой бир аракет көрүнсө жакшы болмок. 2 гана саат убакыт менен жума намаз ордуна келмек. Анс эле абет деген 1 саат болуп, ошол абетти дагы 1 саат кошуп койсо, бул андан эч нерсе болбойт. Анс эле сөзүбүз бекер болуп, майрамыбыз көп болуп, каникулдан көп немебиз жок. Ошондуктан 1 сааттан бир нерсе өзгөрүп кетпейт эле. Балким жумада дуа кылсак, дуабыз кабыл болсо албетте жакшы болор эле. Ассаламу алейкум, чубак аке, кирнечиге кирне бастырсам болобу дейт. Бул жанагы жоймочулар, ооба, адамдын өзүнүн энергиясы болот. Ошол энергия аркылуу жоюп, чык кирне чык деп дуа кылса, албетте дуасы кабыл болот. Аны эч кандай ширк издегендин кереги жок. Ажеке, мен калпты көп айтам, эмне кылсам болот, жардам бериңиз сураныш дейт. Сен мындай кыл. Сен калп айтсаң, ар бир калп айтканыңда bir kap alıp, meşök alıp janına koy dagы paket alıp, kulenka paket. Anan kartoşkаны 2ге bölüp, bul jagına kalp kı dep sızıp dagı, bul jagına kalp sı dep durup, sızıp durup, mınday bıçak menen kapka çoğulta berginin. Oşentip kapты kötörüp jüre versen, anan kap sasıganda, kartoşka köböygöndө, sen de kalp ayta alбай kalasın da. Emne üçün anday sebep degende ошол картошканы бөлүп жарып астына сызып бир нерсе кылып сумкаңа чогулта берсең, картошка бир жумага жетпей чогулат, бир жумага жетпей сасыйт, сасыгандан көтөрүш кыйын болот. Ошол сыяктуу калп сүйлөй берген адамдын жүзү ниети кара болуп, анан сасып өзүнөн жийиркенип калат. Сен калп айтпай койгонго аракет кылсаң, иншалла жашооң жакшы болуп кетет. Бул оңой эле, өзүң эркиндеги иш. Өзүң тилиңе эй чыга албасаң, өзүң эй чыга албасаң, анда сага бирөө келип кантип эй чыгыш керек эле. Пайгамбар мусулман адам жалган айтпайт деген. Ошондуктан сен жалган айткан этият болушуң керек. Жанагы дагы картошканы топтоп коюп бир жумадан кийин кандай сасып кеткен болсо, сен дагы жүзүң, ичиң, жүрөгүң сасып кеткен болот. Ошентип картошканы мусорго таштап, өзүңүн калп адатыңды дагы башка бир мусорго таштаган болсоң, бардык ордуна келет. Күйөөм ата-энеме көп басылат, ажырассам күнөө эмеспи? Чындыгында ушул жерде айта турган маселе, көпчүлүк күйөөлөр өздөрүнүн кайнатасына, кайненесине асылып аялын кемситкени бар. Sen аны кемситкени туура эмес. Аял киши күйөөсүнө тиени менен ошонун даражасына көтөрүлгөн болуп эсептелет. Аялын жакшы деп, кызын жакшы деп алдың. Күйөө бала болгондон кийин эмне үчүн анын ата-энесин кемситесиң сен? Сен андан ашыксыңбы? Сен кыйын болсоң, башка бирөөнүн кызын албайт белең сен. Атаң мындай, апаң мындай, энең мындай деп айткан таптакыр туура эмес. Ошол эле учурда кээ бир аялдар өзүнүн кайын журтундагы тоготпостон аларды шылымдаган учур бар.
кандай болсо дагы, эки тараптан болсо дагы ошол кайын журтту урматтоо, сыйлоо менен мамиле кылыш керек. Аларды жамандоо адамгерчиликке, мусулманчылыкка, абирге, шариатка, ариетке, бул элдин нарт населге туура келбейт. Бул адамдын акылынын пастыгы, төмөндүгү, пластыгы, жүрөгүнүн кир экендиги жана адам эмес бир айван сыяктуу маңыроо экендигинен кабар берет. Анан сен айтарым, битке теңелип көйнөгүң отко салба, өрткө салба. Сабыр кылгының балким Кудай Таалам ушунуккандан кийин күйөөңө инсап берип, дуа кылсаң Кудайым күйөөңө инсап берип, балким жакшы болуп калар. Ошон үчүн күйөөңдү кармап кал деп айтар элем сага мен. Үйдө бирөө жүргөндө болот, кандай кылып тазаласа болот, кимге кайрылабыз? Үйдө намаз окулса, үйдө Куран окулса, ошол үйдө азан айтылынса, иншалла бардыгы жакшы болот. Каза намазды качан окуш керек? Жана чачты боңсо, менче боёсого гусул өтөбү? Намазды, каза намазды күн чыгып аткан, күн чак түштө, күн батып бараткан учурда окуган болбойт. Калган бардык учурда окуло берет. Ал эми чачты эгерде химиялык боёктор менен боёсоңуз гусул өтпөй калат деп көп аалымдар айтышат. Ал эми илгери энелерибиз жүндү боёгон табигый боёктор менен же хына менен боё турган болсоңуз, албетте ал убакта гусул жүрө берет. Кыргыздын кызы орус улутуна турмушка чыкса эмне болот дейт? Эри орус болот. Эгерде ошол орус мусулман болсо никеси бар болот, эгерде орус мусулман эмес болсо никеси жок болуп сойкулук кылып жүргөн болуп эсептелет. Жолдон бир нерсе таап алса болобу же болбойбу? Эгерде ошол алган нерсең жоготкон адам көңүл бурбай турган деңгээлдеги аз нерсе болсо, анда алып иштесең болот, бирок ал этибарлуу нерсе болсо, анда алганга болбойт. Эгерде ошол нерсе бузулуп кала турган болуп, сен албасаң жарым мүнөттөн бузулуп кала турган болсо, анда алып иштеткениң болот, бирок ээси келсе төлөп бере турган болосуң. Себеби ээси келсе бээсин бер деген накыл кеп элибиз илгертеден айтылат. Ассаламу алейкум, жашыруу нике кыйылган болсо кандай болот? Сумайя дейт. Урматтуу Сумайя, жашыруу нике дегенде эки күбө жок болсо, анда жашыруу нике бул нике эмес. Ал эми эки күбө билсе, анда бул жашыруу нике эмес. Болгон сен айтсаң, ошол биринчи аялы билбеген нике кандай деп айтсаң, анда бир жөн. Туура биринчи аялдын экинчи алууга уруксаты зарыл эмес, бирок ыраазыл да зарыл эмес, бирок биринчи аял билбесин деген жери жок. Ошол биринчи аялды билдириш керек. Илгери ата бабаларыбыз экинчи аял, үчүнчү аял үйлөнгөндө ошолор чогуу жашап, ар бир өргөлөр жакын болгон билген, ыраазы болбосо дагы бирок тагдырга макул болуп жашаган. Азыркы учурда биздин кыргыздар кыргыз болбой акмак болуп калды. Экинчи, үчүнчү аялын бекитип алып, анан ага сойкусундай кылып жашырынып баргандыгы бул таптакыр туура эмес. Бул адамгерчиликке, мусулманчылыкка жат көрүнүш. Урматтуу бир тууганым, аялың ыраазы болбосо дагы ошого билдирип жаша, ал билсин сенин каякта экенин. Кокус өлүп калсаң, өлүгүн каяктан тапканын дагы албетте адам заты билиш керек болот. Ажеке, орозо убакта ооз жабык кезде тамеки тартса ооз ачылабы, тааратта сынабы? Ооз ачылат, бирок таарат сынбайт. Таарат сынбайт десе, тамеки тартса болот деген сөз эмес. Тамеки тарткан макрух тахрими, анын тарткандан ошол сасык жыты менен мешитке киргенге болбойт. Шариат бул нерсени тыюу салат. Саламатсызбы, жашаган ишин милдет кылса, мен жасадым деп дайым айтып милдет кыла берсе, буга кандай карайсыз? Ошол адамдын сообу жок болот, сооптон куржалак калган болуп эсептелет. Кудай Таалам кылган иштерибизди милдет кылбастан, Алланын ыраазысын кылганды Кудайым баарыбызга насип эткен болсун. Кийинки суроону берсеңер. Айта турган маселе мына баарыбыздын билбесек дагы, бирок динге көп кызмат кылып, көп мусулмандарга жардам берип жүргөн нурланаттуу бир тууганыбыздын бир коюндаш өскөн бир тууганы ошол таякесин уулу өтүп кетип, бүгүн Куран окутуп аземі болду. Андан сырткары муногу 7 каналдын директору Алтынбек Жумаев бир тууганыбыздын досубуз ажекебиз атасы өтүп кетип, ал киши дагы ошол Куран окутуп жүрөт. Кудай Таалам учурдан пайдаланып, мына ошол бир туугандарыбыздын ошондой эле жалп өтүп кеткен бардык мусулман арвактардын бардыгын Кудай Таалам өзүнүн ырайымын алып бейишине киргизип, алардын пендечилик кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Кудай Таалам бүгүнкү айткан маселебиздин соопторун ошол бир туугандарыбызга жана алардан башкалардын бардыгына Кудай Таалам жеткирген болсун деп дуа кылабыз. Амин я архамар рахимин. Молдо махырды өзүң сурап ал деген, аялым машина сурап атат, туура элеби дейт.
нике кыйылганга чейин сураса, анда өзү ыктыяры, бирок нике кыйылгандан кийин машине сурай албайт, балким махыр мисил берет. Махыр мисил дегенибиз ошол аялдын эже сиңдилерине берилген калың канча болсо, мына ошончо калың болот. Ана нике кыйылгандан кийин өзүң махыр сурап ал дегенде, ал айткан туура эмес. Демек молдо никенин маселесин жакшы билет, бул нике кыйышты гана билет экен деген сөз. Нике бычылат, никеге чейин калың. Ал эми калың никеден кийин бычылбайт, ага махыр мисил берилет. Ата энебиздин уруксаты жок никеге отурсак болобу, болбойт. Бул боюнча эрежесиз эрге тийүүнүн эртеңи деген макалабыз бар. Ошол акыйкат жолу деген китепти карасаңар, ошол китепте буга кеңири токтолгонбуз. Кара зиренин майын тазасын кайсыл жерден алса болот? Ушул борбордук мечитке барсаңыз, Аль-Барака деген магазинге кирсеңиз, ошол жерде берекелүү кыздар отурат. Ошол кыздардан сурасаңыз, сизге кара зиренин тазасын таап беришет. Өлүм болгон жерде ошол күнү мал союу кандай? Макру тахрими, эгерде балдар жетим болсо арам болот. Ошол өлүм болгон жерде 3 күнгө чейинки тамакты жегенге шарият тыюу салат. Эко Исламик банктан кредит алсам болобу дейт. Буга мен жооп бере албайм. Бул боюнча ошол жерде иштеген шарият кеңешин иштеген аалымдар бар. Булардын бири азыркы биздин Азирети муфтийибиз Максатбек Ажы, экинчиси фатва бөлүмүнүн кызматкери Жигиталы Дамбылда. Мына ошолордон сураңыз, ошолор сизге жооп берет. Ал эми мен ал жерде иштебегендиги үчүн бул маселеде ак же көк деп айта албайм. Азирет деген ысым кандай чечилет? Рахмат дейт. Азирет деген ысым бул жанагы улуу урматтуу деген мааниде айтылат. Урматтуу бир туугандарым, Кудай Таалам бардыгыбызды урматтуулардан кылсын, Кудай Таалам бардыгыбыздын тилектерибизди кабыл кылсын, Кудай Таалам жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын, Кудай Таалам адашып башка жолго түшүп кетип аткандарга хидаят, тавфик берсин, ооруп аткандардын оорусуна шифа берсин, Кудай Таалам ажырашып кеткендерди жараштырсын, таарынышкандар табыштырсын, үй жокторго үй берсин, уй жокторго уй берсин, уулу жокторго уул берсин, кыз жокторго кыз берсин Кудай Таалам. Кудай Таалам мына Сауд Арабиясы, Катар, Кувейтке падышабыз баш болгон жоонтоп адамдар баратышат. Ошол жерге баргандагы мамилелер жакшы болуп, аткарган умралары кабыл болуп, дуалары кабыл болуп, Кудай Таалам ниеттерине жакшы нерселерди берип, түздөп бардыгын инсап, ыйман, бакыт бергенди Кудайым насип кылып, жеңил барып оор келишсин, жегендеринен ала келишсин, сапарлары байсалдуу болсун. Ошондой илим талап кылып жүргөндөрдүн илимдерине Кудайым береке берип, Кудайым карызы барлар карыздарынан кутулуп, жакшы түш көргөндөрдүн түштөрү туш келбей туш келип, Кудай Таалам баарыбыз ооматыбызды берсин. Кыштын күнү светибизге өчпөстөн үйлөрүбүз жылуу болуп, курсактарыбыз ток болуп, намаздарыбыз толук окулуп, жазга аман эсен жеткенде Кудай Таалам насип эткен болсун. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.